Оорудан айыгуунун жаңы ыкмасы. Маалымат технологиясы өнүккөн азыркы доордо адамдардын көпчүлүгү дарыланууда илимдин эң акыркы жетишкендиктерин далил кылышып, ооруган убакта врачка гана кайрылуу зарыл деген ойду бекем кармап алышкан. Ал эми пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп кеткен дарылануу жолдоруна көп маани бере беришпейт. Бирок ушуга карабастан акыркы күндөрдө атеисттик көз караштагы батыш дарыгерлери нейролингвистикалык программалоо аркылуу оорулуу адамды сөз менен дарылоо методун ачыкка чыгара башташты. Бул дарылоонун негизги методу төмөнгүдөй. Оорулуу адам адегенде өзүн колго алып, жүрөгүн тынчап алып келип, күн сайын мен бул ооруну сөзсүз жеңем. Ага менин кудуретим жетет. Менин абалым күндөн күнгө жакшы деген позитивдүү сөздөрдү кайра-кайра кайталашы керек. Батыш дарыгерлери оорулуу адамдын уктаардан мурда жана уйгонгондо айткан бул сөздөрү анын оорусунун айыгып кетүүсүнө салым кошконун жана денесинин иммунитети күчтүү боло баштаганын байкашкан. Бул учурда бизде бул кантип ишке ашып жатат деген суроо туулат. Чындыгында жогоруда айтылган сөздөгү позитивдүү информациялар адамдын мээсинин клеткаларына өзүнүн оң таасири тийгизери аныкталган. Ошол эле убакта мээнин клеткалары да өзүнө келген информацияга таянып иш жүргүзөөрү ачыкка чыккан. Эгерде ар бир клетка өзүнө келген информациянын негизинде иш алып барса, демек адамдын бүткүл денеси өтө кылдат информациялар торчосунан турары маалым болот. Ал эми адамдын бүт денеси орточо 37,2 триллион клеткадан турат. Ошентип денебиздеги триллиондогон клеткалардын ар бири бизге келген позитивдүү жана негативдүү информациялардан таасирленет. Мындан бир эле клетканын бузулушу информациялар торчосунун иштөө мыйзамын үзгүлтөккө учуратып, адамдын денесинде ар кандай ооруларды пайда кылаарын билебиз. Ошондуктан ден соолугуна көңүл бурууну каалаган ар бир адам күндө жууп тазалаган денесине гана эмес, балким көзгө көрүнбөгөн ар бир клеткасына чейин кылдат мамиледе болушу керек. Клеткаларыбызды сактоонун жолу негативдүү информациялардан сактануу менен гана ишке ашат. Демек, мындан кийин ар бирибиз жаман сөз сүйлөп, урушуп талашуудан, жада калса жаман сөз сүйлөөдөн алыс болгонго аракет кылышыбыз керек. Анткени триллиондогон клеткалардын ар бири сага баш ийип, сенин кызматыңда, сенин буйругуңду күтүп турушат. Сен уккан информация алардын ар бирине чейин жетет. Жакшы кабар уксаң, алар да кубанат. Денең күчкө толот, иммунитетиң көтөрүлөт. Ал эми жаман кабар уксаң, алсызданып кайгырат. Денең күчүн жоготот, иммунитетиң түшүп кетет. Ошондуктан аларга көңүл бур. Алар сен үчүн жашап жатат. Сен да алар үчүн жашагын. Аларды канчалык абайласаң, алар да сени ошончолук абайлашат. Ошондуктан көңүлүңдү ач, жүрөгүңдү тынчтант. Жакшы адамдар менен сүйлөш, сырдаш, жаңы кийим ки, көбүрөөк кайрымдуулук иштерди жаса. Бас, салкын парктарда сейилде, бийик тоолорго чык, таза аба жутуп, терең дем ал. Шаркырап аккан сууларга карап жакшы ойлорду ойло. Жыпар жыттуу гүлдөрдү жыттап рахат ал. Кооз табиятка көз жүгүртүп, жараткан Алланын кудуретин таанып бил. Бийик үн менен менин ден соолугум жакшы деп кыйкыр. Кыйкырганыңды тегеректин баары уксун. Эми чын жүрөктөн баары жакшы болот. Мен буга ишенем деп өзүңдү ишендир. Ошону менен бирге ата-энеңди ыраазы кыл. Аларды кубант, аларга кызмат кыл. Аларды капа кылган болсоң, кечирим сура. Бир туугандык мамилеңди бекемде. Анткени сага алардан артык эч ким чын жүрөгүнөн күйбөйт. Чындыгында позитивдүү жашоо ооруган адамдын оорусуна дары болуп, ага кайра ден соолук алып келет. Бул маалымат «Оору жана шыпа» деген китептен алынды.